I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Ар ким зарыл болгон буюмдарды алгысы келет. Айрыкча Рамазандын акыркы күндөрүндө. Ал болсо Таква! Мен муну кыям соода борборунан алдым. Мына! Жаңы футболка, жаңы шим, жаңы бут кийим, жаңы саат. Эгер кийимин кымбат жана брендтен болсо, мени сулуу эле кылбастан, ал мени чырайлуу, күчтүү жана күлүк кылат. Сүйкүмдүү димсан. Мага баары жагат. Орозо айт келатат. Анткени ал күнү менде көп. акча болот. Чындыгында орозо мени байытат. Мен пайдасыз нерселерди сатып алган жокмун. Түшкү тамак алган жокмун. Кайрымдуулук эми кылбайм. Көчөлөгөн жокмун. Душка түшпөйм. Салык да төлөбөйм. Азыр менде көп акча бар. Өтө сонун. Бул акчаны мен эмне кылсам болор экен? Бул акчалар кимдир бирөөнү абдан кубандырмак. Мени акча. Балакай. Жөтөлгө каршы бир дары алышың керек экен. Сага бир тыйын. Эмне бул? Эмне? Меңиз жайындырабы байке? Орозо айтты сүйөм го. Орозомду бузуп алды. Токточ. Мен унутупмун. Рамазан айы бүткөн да. Азыр мен эркинмин. Биз азыр каалаганыбызды жей берсек болот. Убага келди. Сени аябай сагынып кеттим го. Нарфликс. Келем кино марафонун уюштуруп салалы. Орозо айтты аябай жакшы көрөм. Анткени менде көп. Бош убакыттар. Эми мен чындап Куранды кечирээк шашпай окусам болот. Азырынча бир жол ойногум келип жатат. Убада берем, бир эле жол ойнойм. Онлайн оюндар ушундай кызыктуу. Дагы бир эле жолу, маселе эмес, анткени бүгүн Мен бошмун. Кел, бирге ойнойбуз адам баласы. You are not the best Muslim. ар ким эң зарыл болгон нерселерди алып калганга аракет кылат. Айрыкча Рамазандын акыркы күндөрүндө өзгөчө такыбачылыкты. Такыбачылык бул Рамазан айында жасап көнгөн жакшы иштердин уланып туруусу. Анан да бул Рамазанда кылынган ибадаттарыбыз кабыл болгондугунун белгиси. Иншаллах. Я Алла, мени такыбачылыкка бекем кыл. Анан түнкү намаздарга дайым туруума насип эт. Я Алла, орозонун сүннөттөрүн сүйүп аткаруума насип кыл. Я Алла, дайым Курандын жандосу болууга насип кыл. Ар дайым. Я Алла, көп адамдарга жардам кылууга мүмкүнчүлүк бер. Жана көп кайрымдуу болуума. Рамазан ичи сиз күндө мечитке барасыз. Жана ар түнү тахажжуд окуйсуз. Мындай амалдарды сиз Рамазандан кийин да улануусун каалайсыз. Мейли, ал түнү 2 рекет намаз болсун. Тахажжуд намазын убагы болду. Бир ай бою сиз орозо кармайсыз. Анан да сиз жылдап орозо кармоону уланткыңыз келет. Ал үчүн сиз саналуу күндөрдө эле кармайсыз. Келгиле, 6 күндүк орозо кармайбыз. Жана албетте, Рамазан бул Курандын айы. Байма-бай окуп турасыз. Күндүзү да, түнү да. Качан Рамазан аяктаганда Кураны Карим менен болгон ортоңуздагы мамилени үзбөстөн дайым улантып турасыз. Алхамдулилля.
Кана эми Куран окууну жана аны жаттоону уланталы. Рамазан айынын бүтөөрү менен биздин амалдар токтоп калбашы керек. Анын ордуна биз амалдарыбызды улантып, күндөн күнгө күчтүү болуп такшалышыбыз керек. Анткени бул анык ийгиликтин белгиси. Альфред, бул жылы түшкөн пайдалардын баарын кайрымдуулукка таратып сал. Жарайт мырзам, сиз айткандай болсун. Muslim, level up! You are the best Muslim!